курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Учурдагы ата-энелердин орчундуу көйгөйлөрүнүн бири телефон, интернетти пайдаланууда кантип балдарга чек кое алуу. Канткенде телефонду балдарыбыз чеги менен туура колдонгонду үйрөтөт деген маселе. Сиздин балалыгыңыз кандай өткөн? Көчөдө балдар менен кубалашып ойноп, түрдүү оюндар менен коштолгон. Оюндан чарчап келип, техника уюлдук телефондон алыс, телевизор көргөнүбүзгө бактылуу болуп чоңойдук. Ооба, андан бери мезгил алмашып, заман өзгөрдү. Биздин балдар үчүн телефон, интернет баш тартууга мүмкүн болбогон деңгээлге жетти. Технологиядагы тынымсыз өнүгүүлөр дүйнөдө ири жечкендик катары бааланса да, жашообузда айрым олуттуу маселелерди жаратпай койгон жок. Балдар интернеттин компьютерге эмес, чөнтөгүбүзгө кошо кирген заманында туулду. Аларды технологиядан бөлүп алуу мүмкүн эмес. Бирок 3 жашка чейинки курагынан баштап интернетти пайдалуу, колдонгонду үйрөтө алабыз. Эмнеге 3 жашка чейин үйрөтө баштабы керек? Себеби 3 жашка чейин мээнин 65%-ында өнүгүү процесси жүрөт. Бала бардык нерсени тез жана оңой кабыл алып, өзүнө сиңирип алат. Негизи 3 жашка чейинки бир бала интернетке, экранга өзүнөн өзү байланып калбайт. 3 жашка чейинки телефон талашып интернетке байланган баланы сөзсүз башкалар көндүргөн болот. Ал аксы түш үчүн же болбосо тынч отуруп тамактангысы келген ата-эне телефонду баласына бере берген. Жыйынтыгында телефонсуз тура албаган, телевизорго канааттанбаган абалга келип калган баласы. Баланы технология жаатында тарбиялоодо өзүңүз көргөн тарбия методун колдоно албайсыз. Сиздин заманга эмес, балаңыз туулган заманга жараша тарбиялашыңыз керек болот. Кээ бир ата-энелер биз убагында телефон жок эле чоңойгонбуз дейт. Балдар болсо ата-энесин түшүнбөй жатып, ортодо чоң конфликт пайда болот. Сиздикинен таптакыр башка заманда туулган бала баары бир сиздин чектөөлөрүңүздү кабыл ала албайт. Тескерисинче, болгон иш-аракетин сизден жашырып алыстап кетет. Дагы бир катабыз, балдарыбыз технологияны бизге караганда жакшы билгендигинде. Телефонду түшүнбөй калганда уул кыздарын чакыра койгон ата-энелер көп эле болсо керек. Эгер балаңыздын техниканы колдонуусун туура багытка бурам десеңиз, алгач өзүңүз жакшы түшүнүүңүз керек болот. Себеби билбеген ата-эне көзөмөлдөй да албайт. Сиз баладан эмне кылып жатканын сурайсыз. Ал сиздин интернетти жакшы түшүнбөөрүңүздү билет. Ошондуктан сизге жооп берүү, каалаганын көрүп, интернетте отуруу мөөнөтүн узартуу ага жеңил. Эң жакшысы, баланы 3 жаштан өткүчө интернеттен, экрандан узак кармоо. Өзүңүздө баланы кызыктырбай ал уктап жатканда же башка нерсе менен алек болуп жатканда колдонуңуз. 4 жашынан баштап жарым саатка чейин колдонууга уруксат берип баштасаңыз болот. Бирок бала өзү каалаганда гана толук интернетте отуруу эркиндигин берүүгө болбойт. Бала интернеттин ар түрдүүлүгүн, кызыктуулугун билип алгандан кийин сөзсүз талашат. Алмайынча жаныңды койбойт дешиңиз мүмкүн. Ооба, туура. Бала эмес, чоң киши да өзүн интернетсиз араң кармайт. Бирок интернеттин ордуна сиз кызыктуу боло аласыз. Балага кызыктуу жашоо образын түзүп берүү сиздин колуңузда. Бала менен активдүү оюндарды ойноңуз, баарлашыңыз, түрдүү окуяларды айтып бериңиз. Анын угуу маданиятын өнүктүрүңүз. Баланын табиаты интернетти тиктеп отурууга эмес, активдүү кыймылдоого жөндөмдүү. Кызыктуу жашоо образын түзүп берсеңиз, ишенип коюңуз, балаңыз телефондон кадимкидей алыстайт. Ал эми баласы ыйласа эле дароо телефонду бере салган ата-энелердин эсине, сиздин милдетиңиз ар дайым балаңызды кубантуу эмес. Сиздин милдет баланын инсан катары өнүгүүсүн камсыздоо, келечегине туура багыт берүү. Бул үчүн албетте айрым эрежелер, чектөөлөр коюлушу керек. Баланын ар бир каалоосун дароо аткара берүү менен баладагы колунда болгон нерсенин баркын билүү деген мыкты сапатты жок кылып салабыз. Андыктан сиз ата-эне катары баланы кызыктыруучу түрдүү жолдорду ойлоп табыңыз.